koylardı былтыр alıp gelgenmiz. Быйыл 2-нче жыл тууп атат. Onu biz Bişkek'ten alganmiz. Negisi Moskvadan kelgen bul 2 жыл murun. Alardan misalda atayın bagap köpөйтөлү dep elge jayıltuuda negisi bul koydun özgöçölүgü jün jagı da jakşı. Misal üçün kiyim toksa bolat, emelege şeni jakşı da jünü meranos. Tölü bolsa janagындай 3-төн 4-төн 5-тен туйт экен, батып экен. Кошулары мындай тың болот. Жерге түшкөндөн кийин жünü курук кичинеле койганда эле үстү чуркап ийип кирет. Бул койдун негизи максаты бат көбөйөт. Бат төлдү эметип берет да. Бул Россиядан келген, Россиянын тукумундагы койлорду. Россиядан келген, ошо российский бирка менен жүрөт, биркасы барла жүрбөй. Ошо московский бирка менен. Ошо жактан келген да текшерүү эмес болду. Бул койлор эчки менен койдун аркындашкан окшош экен. Толук билбейт экенмин, анан негизи ошо эчки да барго тыгыт сыяктуу болуп кой жөнү. Аябай тыгытка окшош да. Ушак уяң. Негизи бөкөнгө да ар күнгө карта ишинсе. Мындай чуркагандары немеде ошо бөкөндөргө окшошуп кетет. Анан жайылган болсо жайлат, койдой эле кадимгидей эле. Жайса болот. Түзөмүрөк бийик тоолорго көп деле эметпейт го анан. Жабыс тоолорго суукка чыдамдуу болот. Ысыкка да чыдамдуу болот. Жааңга да чыдамдуу болот. Булар биздин койлордо түшүмүрөйгө оттоп калбайт. Эме туруп калбайт, оттой берет. Бир койдун таза салмагы канча болот экен? Салмагы бир 40 килограммга чейин чыгат. Тетиги бочкорлор 50ге чейин барат. Живой веси 50-60 килограмм. Бул койду канча сумга сатып алдыңыз? Бул койду $300 алганбыз. Ар бир кой башына? 18 баш, 17 баш бар кой, 2 кочкор менен. 19 баш алып келгенбиз. Бул Кыргызстанда ушул багыттагы койлор көп бекен? Кандай экен? Мен билишимче жок катары эле го, сейрек болсо керек анан. Бизде аталышы Романский деп коет экен. Негизи бул эмеден чыкса керек, Голландиядан чыккан, эчкесе чыккан билбейм башы. Орустардан ошол өздөштүрүп ошол орустардан алганбыз да биз. Койлордун эми жүнүн биздин бакканыбызга бир 2 жылдай болуп калды. Былтыркысын биз саткан жокпуз. Анткени биз 20 эле кой алганбыз. Анын жүндөрү мындай тыгыт сыяктуу келет экен. Бизде биз мен иштетип көрөйүн деп былтыркысын саткан жокмун. Быйыл эми аны кийиз жасап көрөйүн деп атам да, мындай көксүмал тыгыт сыяктуу болот экен жүндөрүчү. Россия жакта мунун экспорттолуптур, баасы кымбат экен, килограммы 700 сом деп айтылды, бирок биз саткан жокпуз былтыркысын. Анан быйылкысын көрөбүз. Пайдаланып көрөбүз, кийиз жасап көрөйүн деп атам. Кандай болот экен? Мунун жүнүнөн тыгытсымал ошону аракет кылып иштеп көрөйүн деп былтыркысын саткан жокпуз. Быйылкысын деле билбейм, эми чыкканда көрөбүз.